Келиңиздер, анда баштай берели. Уруксат берсеңиздер, мен барыңыздар угуп жатсаңыздар, азыр могу Тамара айым да кирип жатат. Микрофону иштесе, анан бизди угуп калат. Бүгүн ушул биздин негизги жолугушуубуздун максаты бул жанагы сиздер биздин азыркы бизнес айым программабыздын ушул өтүнмөсүнө кызыгып, ошого катышам деген ойдо биздин маалыматтык сессияга катталып кетипсиздер. Бүгүн ушул биздин маалыматтык сессия бул ошол бизнес айым программасы жөнүндө толук маалымат берилип, ошол өтүнмөнү дагы биз сүйлөшүп, ошол сиздердин кандай сурооңуздар болсо, ошол программа боюнча биз жооп берип кетебиз. Сиздер менен ошол биринчиден менин атым Айдана Мадамбекова, мен ПИКОШ бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун программалар жана ошол контент боюнча менеджеримин. Жана ошондой эле бүгүн биз менен ушул маалыматтык сессияда биздин ушул ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасынын өлкөлүк директору дагы отурат, Кыял Султанбаева айым биз менен чогуу, ПИК Кыргызстан деп. Анда мен ошол кичине биздин эрежелерди айта кетейин. Сураныч кирсеңиздер, өзүңүздөрдүн аттарыңыздарды текшериңиздер. Толук аты жөнүңүздөр жазылыш керек. Тамара айым, атыңызды өзгөртүп коесузбу, фамилияңызды кошуп, сураныч. Анан баягы кокусунан микрофонуңуздар жанып калбасын. Баягы презентация мезгилинде сурооңуздар болсо, чатка жазып турсаңыздар болот, унутуп калам десеңиздерчи. Болбосо мен ошол презентацияны кылып бүткөндөн кийин сиздердин суроолоруңуздарга ошол сессия арасында жооп беребиз, макулбу? Ага чейин ошол чатка жазып, микрофонуңуздарды жандырбай турсаңыздар, бирок видеоңуздарды жандырып, ошол бизди чогуу көрүп отурсаңыздар боло берет. Анда азыр мен биздин ушул презентацияны баштай берейин, биздин программабыз боюнча, Мен экраным көрүнгөндө айтып коесуздар, Экраным көрүнүп жатабы? Анда бүгүн биз ушу жалпы эле маалымат берип кетем. Биз өзүбүздүн борбор боюнча жана ошол долбоор боюнча, биздин программабыз боюнча Кыргызстанда азыркы ушул күндө биз ушул ПИКОШ бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору деп аталып келебиз. Биз ушул 2021 жылдын ушул июнь айынан тартып ушул Ош шаарында ачылдык. Биздин борборубуз бул бир эле Ош шаарында эмес, ушул Баткен облусун, Жалал Абад облусунун ушул бүткүл түштүк региондорун камтып кетет Кыргызстандагы. Биздин ушул ПИК борборлорубуздун арасынан азыркы күндө 3 борборубуз бар, ушул Кыргызстан боюнча. Биринчилерден болуп ушул биздин ПИК Бишкек борборубуз ачылган, ошол 20-жылдан баштап иш алып барып келет. Алар ошол Бишкек шаары, Чүй облусу жана ошондой эле Талас облусунун ишкерлери менен иштешип программаларды алып барып келет. Ошондой эле биздин Караколдогу борборубуз ушул былтыркы жылдын ушул декабрь айында ачылды. Каракол ошол Ысык Көл облусу менен Нарын облусун камтып кетет. Бул ишкердикти жана инновацияларды өнүктүрүү программасы өзү бул баягы ДАИ Global деп коет, биздин ушул филиалыбыз да Кыргызстандачы. Бул өзү Лондондо жайгашкан биздин организация деп койсом болот. Анан биздин программа өзү Улуу Британиянын өкмөтү тарабынан каржыланып келет. Ошон үчүн биздин программалардын баары акысыз. Анан бул жерде баягы эмнеге программа акысыз, эмнеге ошол Улуу Британия өкмөтү акчаларды каржылап келет, ал жөнүндө биз сиздерге кийинирээк айтабыз. Биздин кызматтарыбыз ушул ПИКОШтуку, бул ишкерлерге акселерация, преакселерация программалары бар. Ишкерлер, кеңешчилер, бизнес устаттарыбыз бар. Бул жерде баягы биздин ишкерлерибиз программанын алкагында вебинарларга катышышат, баягы тажрыйбалуу бизнес эксперттер келип өздөрүнүн ошол баягы кыйынчылыктар менен жана кантип ийгиликтерге жетишкендери жөнүндө айтып, мындай маек
куруп кетишет. Анан ошондой эле бул жерде баягы биздин ийгиликтүү программаларды аяктаган бүтүрүүчүлөрүбүз үчүн насаатчылык деп коебуз, эми устатчылык программасы. Башкача айтканда бул азыркы күндө мындай кенен колдонулуп келген эме термин болуп атат, ментор депчи. Ошол менторская программабыз бар. Биздин бүтүрүүчүлөр ошол программаларды аяктагандан кийин ошол бизнес тармагындагы ишкерлер менен дагы да консультация алып чогуу иштешсе болот. Жана ошондой эле мен буга чейин айтып кеткендей, ошо вебинар окутуулар өткөрүлөт. Эл аралык таанышуулар, байланыштар дегенде биздин программалар аркылуу сиздер ошол башка эл аралык уюмдардын маалыматтары боюнча дагы мындай кабардар болосуздар. Аларда эмне мүмкүнчүлүктөр бар экенин дагы мындай билип турасыздар. Биз дайыма бөлүшүп турабыз. Бул эми жаңы таанышуулар. Себеби ошол биздин демо күнгө баягы программанын аяктаганында эң акыркы күнү бул демо күн болот. Ошол күнгө атайын биздин коноктор чакырылат. Ошол жерде сиздер дагы жаңы байланыштарды түзүп, өзүңүздөрдүн ошол бизнесиңиздерди өнүктүргөнгө дагы да мүмкүнчүлүктөрдү түзө аласыздар да. Онлайн окутуучу аспаптар деп бул жерде биз айтып кеткенбиз. Себеби ошол өзүңүздөр билгендей 20-жылда ошол пандемия башталып, баарыбыз ошол онлайн иштеп калганыбызда биз дагы ошол программаларыбызды онлайн өткөрүп жаттык. Анан азыр ошонун алкагында өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен айттым Жалал Абад, Баткенден дагы катышуучуларыбыз бар деп гибрид форматында өткөрөбүз. Бул онлайн, офлайн аралаш. Ушундай Zoom аркылуу жолугушууларды өткөрүп, сабактарыбызды дагы ушинтип өткөрүп турабыз. Инвесторлор, демөөрчүлөр тармагы бул жерде ошол мен буга чейин айтып кеткендей эле демо күнгө атайын биздин конокторубуз чакырылат. Ал жерде сиздер өзүңүздөр үчүн ошол инвесторлорду таап алышыңыздар мүмкүн. Демөөрчүлөрдү же башка эл аралык уюмдардын грант программалары жөнүндө маалыматтарды алганга дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Биздин ушул Пикоштун программалары боюнча айта кетсем, азыркы күндө биз ушул 7 программаны ийгиликтүү алып барып жатабыз. Буюрса жакында 18 октябрда ушул программабызды дагы аяктайт. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жаш ишкер деген программа болгон бизде. 2 жолу мигрант ишкер программасын өткөрдүк. Ошо былтыркы жылы жана быйыл. Ошондой эле бизнесиңди өстүр программасын өткөргөнбүз. Уже баягы иш алып барып жаткан тажрыйбасы бар ишкерлер үчүн. Бизнес айым программасын биз ошол былтыркы жылдын аягында өткөргөнбүз. Аябай ийгиликтүү мындай сонун программа болуп өткөн. Азыр ошол биз быйыл дагы экинчи жолу ушул Ош борборунда бизнес айым программасын дагы бир жолу өткөрөлү деген максатты коюп жатабыз. Жана ошондой эле буга чейин биз экспортко даярдык, тигүү өнөр жайын колдоо деп баягы тигүү тармагында гана иш алып барган ишкерлер менен атайын программа алып бардык. Жана ошо азыркы мезгилде биз ушул Билим плюс деп программасын өткөрүп жатабыз. Бул программа ошол билим берүү тармагындагы жеке ишкерлер үчүн да. Бул мектептер, бала бакчалар, курстар, жана автошкола, ар түрдүү ошол билим берүү тармагында алып барган ишкерлер үчүн ушул программабыз азыр жүрүп жатат Ош шаарында. Бизде азыр жалпысынан 22 катышуучубуз бар. Анан эми биз ушул бизнес айым программасын баштайбыз деп сиздер үчүн бүгүн ушул маалыматтык сессияны өткөрүп жатабыз. Сиздер маалыматтык сессияга катышканыңыздардын себеби бул жерде багы көбүңүздөр ойлоп калат да, мен программа башталып, мен программага өтүпмүн депчи. Жок, бул жерде биз ошол программа башталгыча сиздердин кандай суроолоруңуздар болсо, өтүнмөнү кантип толтуруш керек боюнча жооп берип кетебиз да. Мисалы бул жерде өтүнмөлөр 17 октябрга чейин кабыл алынат да. Ошого бүгүн 3 октябрь мисалы, 17 октябрга чейин сиздерде мындай убактыңыздар бар. Ошого бизден так маалыматтарды алып, эмне кылып, кантип толтурушум керек, кантип мен багы өзүмдүн ошол программага өткөнүмө, мындай шанстарымы көбөйтүшүм керек дегенде, ошол үчүн биз маалыматтык сессияны 2 жолу өткөрөбүз. Бүгүн 3 октябрь жана ошондой эле багы кимге убактысы жок болуп, башка күнгө жакшы болот эле дегендер болсо, алар үчүн дагы 11 октябрь деп койгонбуз. 2 жолу ушул маалыматтык сессия өткөрүлөт. Дагы да айта кетчү нерсе, бул маалыматтык сессия ушул видеого жазылат, азыр запись болуп жатат Zoom'дачы. Анан бул атайын биздин ошол YouTube каналыбызга Пик Кыргызстан деп дагы чыгарылат. Ошол жактан дагы баягы эсиңизден чыгып калса же так маалымат ала албай калсаңыз, кайра биздики ошол социалдык тармактарда видео записи чыкты дегенибизде биздин YouTube каналдан дагы көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр болот.
Биздин ушул Пикош борборунун программалары боюнча айта кетсем, ошол буга чейин айткандай мен 21-жылдан тарта биз уже программаларыбызды онлайн эмес, аралаш кылып өткөрүп баштадык. Офлайн, онлайн аралаш кээрки сабактарыбыз баягы эффективдүүлүк максатында офлайн өткөрөбүз жана ошондой эле баягы программанын акыркы күнүн, демо күндү дагы офлайн өткөрөбүз. Өзүңүздөр ушул сүрөттө көрүп жатасыздар. Биздин биринчи сүрөттө ошо экспортко даярдык тегүнөр жайын колдоо программасынын бүтүрүүчүлөрү, экинчи сүрөт бул биздин кесиптештер, ошол социалдык ишкердик деген программаны ошол Бишкек менен чогуу борбор өткөргөнбүз. Ошондон дагы ошо демо күндөн биздин сүрөт. Бул ошо биздин офлайн өткөрүлгөн модульдарыбыз, жаңы сабактарыбыз. Бул жерде дагы биздин программаларыбыздын бүтүрүүчүлөрү. Бул ошол биринчи сүрөт, бул баягы бизнес айым программасынын былтыркы когортасы деп койсом болот. Бул баягы бүтүрүүчүлөрүбүз. Ошол бизде бизнес айым программасында жөн эле бизнес боюнча сабактарды өткөрбөстөн, биз ошондой эле психологдун дагы жардамын, баягы гендердик эксперт деп коебуз, атайын ошондой тренерлерибизди алып, биз алар менен дагы чогуу иштешип кетебиз. Себеби баягы бизнес жаатында иш алып барган айымдар баягы үйүмө дагы кантип кам көрөм, балам калып калат, жумушум калып калат, жолдошум калып калат дегендер көп да. Ошондой кыйынчылыктарды кантип жеңүү керек, эмне кылып пландоо керек деп ошол бизнес айым программасына биз өзүбүздүн ушул гендердик экспертибизди чакырып дагы офлайн жолугушууларды өткөрүп турабыз. Быйылкы ушул программага дагы ошондой пландарыбыз бар, буюрса ишке ашат деген үмүттөбүз. Бул ушул мигрант ишкер программасынын бүтүрүүчүлөрү демо күндөн бир элес. Буга чейин баягы эртерээк киргениңиздер, сиздер баягы Пикош бүтүрүүчүлөрүнүн клубунун жолугушуусунан баягы видеону көрүп калдыңыздар кичине. Биздин ар бир борборубуз ошол жыл сайын өзүнүн ийгиликтерин белгилеп, эмне жетишкендиктер болду деп ошол бүткүл Кыргызстан боюнча өзүнүн бүтүрүүчүлөрүн топтойт. Топтогондо биз ошол атайын конокторду чакырабыз, ошол Улуу Британия өкмөтүнүн дагы ишкерлерин, ошол өзүңүздөр көрүп жаткандай, бул жерде ошол Улуу Британиянын баягы Кыргызстандагы өзүнүн элчиси да келип олтурат, жана ошондой эле баягы облустук администрациядан атайын өкүлчүлүк келет. Ошентип баягы биздин бүтүрүүчүлөр кандай жетишкендиктерди көрсөтүп жатышат деген максатта мындай жарманкелерди өткөрөбүз ошол жолугушуудачы. Баягы өзүңүздөрдүн продукцияларыңыздарды алып келип, айтып көрсөтүп кетсеңиздер болот. Бул азыркы биздин программабыз өтүп жатат. Билим плюс программабыздын катышуучулары азыр бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, жана ошондой эле биз бул жерге баягы мотивация алыш үчүн атайын биздин ошол тренерибизди чакырып дагы кошумча колдоо көрсөтүп жатабыз. Аябай мындай жакшы өтүп жаткан мезгил буюрса. Бул ошо офлайн биздин сабактардан ушул Билим плюс программабыздын катышуучулары. Жана буга чейин айтып кеткендей, ушу вебинарлар өткөрүлүп турат. Буга чейин дагы ачык вебинарлар өткөрүлгөн болчу. Алардын баарын сиздер биздин YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Жана азыркы мезгилде биз баягы жабык вебинар дагы деп өткөрүп жатабыз. Жөн гана өзүбүздүн катышуучуларыбыз үчүн депчи. Ошондой эле ушул ПИК өзү ПИК Кыргызстан эл аралык жана улуттук иш-чараларга дагы активдүү катышат. Мисалы ушул ишкердиктин дүйнөлүк чемпионаты деп ушул 20-жылдан тартып азыркы күнгө чейин биз ошол өткөрүп мындай чоң ийгиликтерге жетишип келебиз. Жакында эле өттү бул ушул ишкердиктин дүйнөлүк чемпионатычы. Анан буга чейин дагы ушундай иш-чараларыбыз өткөрүлүп келген, баягы жаштарды, айымдарды аралаштырып ушу ишкерлер менен чогуу. Азыр эми ушул бизнес айым программасы жөнүндө айта кетем. Биз буга чейин жалпы эле баягы Пикоштун кызматтары боюнча жетишкендиктерин кичине айта кеттим. Бизнес айым бул преакселерациялык программа. Бул преакселерациялык программа деген бул сиздер баягы регистрациядан өтө элекмин, бирок үйүмдө баягы хоббим бар. Мисалы мен торт жасап, заказ алып сатам деп, бирок баягы планымда ошол пекарня ачсам деген максаттарыңыздар болсо, оюңуздар болсо, ушул ишти, ошол хоббимди ишке айландырып, каттоодон өтүп, салык төлөп, мындай ишкер айымга айлансам деген максатыңыз болсо, ошол үчүн бул программа сиз үчүн. Бул преакселерациялык программа деп кетебиз. Акселерация болгондо бул уже баягы 1 жылдан көп тажрыйбасы бар
ишкерлер үчүн каттоолору бар, ошо салык төлөп, толук кандуу уже бизнесте иштеп жаткандар үчүн болуп калат да. Биздин программабыздын максаты бул ишкердик жөндөмдүүлүктөрдү өркүндөтүү. Бул жерде 6 жумалык, бул тынымсыз гибрид программасы. Буюрса ушул программабыз 1-ноябрь башталат. 1-ноябрга чейин биз ошол азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтүнмөлөрдү кабыл алып жатабыз 17-октябрга чейин. Ал 1 тур болот. Андан кийин ошол өтүнмөлөрдү карап чыккандан кийин биз дагы байланышабыз. Мисалы 400 өтүнмө түшсө, алардын ичинен биз карап чыгып, атайын тандоочу комиссия болот. Алар өздөрүнүн жыйынтыктарын беришет. Анан ошолордун натыйжасында биз мисалы 200 адамды, 400 адамдын ичинен интервьюга чакырабыз. Анан экинчи этапта бул интервью жүргүзөбүз. Анан интервьюдан дагы балдарга карап, биздин ошо критерийлерге карап, дагы адамдар азая берет да. Эми бул биздин ушул программанын шарттары. Анан кимиңиздер калсаңыздар, ошо 20-25 катышуучуга чейин калат. Ошолорду биз программага кабыл алып, бул 3-этапта баягы документтерди проверкадан өткөрөбүз, биз атайын текшерүүдөнчү. Если буга чейин уже каттооңуз болсо, аны дагы текшерип өтөбүз. Анан кийин программабыз ошентип эле 1-ноябрга барып калат. 1-ноябрдан баштап бул 15-декабрга чейин боло турган программа. Гибрид деп буга чейин айта кеттим, онлайн, офлайн аралаш болот деп. Программанын тили кыргыз тилинде өткөрүлөт. Биздин бүт сабактарыбыз кыргыз тилинде өткөрүлөт. Анан жумалык биздин графигибиз ушул саат 4-төн 6-га чейин, кээде 7-ге чейин болот. Баягы өзүңүздөр биз өзү мындай сурамжылоо жүргүзгөнбүз ишкерлердин арасындачы. Алардын баарына ошол баягы 4-төн 6-га чейин убакыт эң мындай ыңгайлуу деп биз таап чыкканбыз. Себеби баягы жумушта болгондор болот, ошон үчүн кечиндеси оңоюраак деген катышуучуларыбыз көп болгон. Азыр биздин программага өтүнмө тапшыруунун шарттары: биринчиден, сиздер ушул Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болушуңуздар керек. Бул ал дегенде баягы Орусиянын балким жарандыгы бар сиздерде жок. Биз только ошол Кыргыз Республикасынын жарандыгын карайбыз. Туруктуу бизнес идеясы же башталгыч этаптагы бизнеси бар. Бул жерде баягы минималдуу мындай жандуу продуктуңуздар болуш керек да сиздерчи. Мен буга чейин айткандай, мен пекарня ачам деп, бирок үйүмдө торт жасайм деп, же мен баягы кийим тигем, кичинекей эле ательем бар, бирок чоң эме тигүү цехын ачкым келет деген максатыңыз болсо, бул жерде баягы эме эмес да, мен жөн эле ушундай идеям бар, мен ошону ишке ашырышым керек деген эмес. Сиз ошого кандай аракеттерди жасадыңыз ушул күнгө чейин, ошондой. Анан сиз ушул программанын жүрүшүндө түзүлө турган же өнүгө турган бизнестин негиздөөчүсү болушуңуз керек, же тең уюштуруучусу болушуңуз керек. Бул жерде баягы партнер деп коебуз го бизнесиңиздечи, 1 же 2 адам болуш керек да. Анан ишкананы сиздер ошол Кыргызстанда расмий түрдө каттоого ниетиңиздер болушу керек. Если каттоодон өтө элек болсоңуздар, анда сиздер ошол биздин программага катышкан мезгилде ошол алкакта атайын юридикалык каттоодон өтүп коюшуңуздар керек. Жанагы жеке ишкер деп өзүңүздөр билесиздер, жоопкерчилиги чектелген коом деген ар түрдүү түрлөрү бар. Бизде ушул программада дагы атайын модулдар каралып кеткен. Ошол эмне, кандай формасы болот, кайсыга барып катталыш керек дегенчи. Азыр бизге жаңы кошулган катышуучулар, саламатсыздарбы? Мени угуп жатсаңыздар, аты жөнүңүздөрдү толук жазып койсоңуздар, сураныч. Айниса, Гүлзат деген айымдар, фамилия атыңыздарды жазып өзгөртүп койсоңуздар, чоң рахмат. Жана ошондой эле бизде программага катышууга, аны аяктоого, мындай милдеттүү болууга сиздер жумасына ушул 10 саатка чейин убакытты бөлүүгө сиздер даяр болушуңуздар керек. Бул жерде мен буга чейин айттым, сабактарыбыз бизде 4-төн 6-га чейин, 7-ге чейин өткөрүлүп калат депчи. Мен баягы методикасын да көрсөтүп кетем, анан түшүндүрүп кетем сиздергечи. Анан эң эле мындай маанилүүсү, бул жерде жакшы ылдамдыктагы интернет байланыш болуш керек. Жана жакшы компьютериңиз же ноутбугуңуз болуш керек да. Себеби биз баягы интервью алып барып жаткан кезде дагы сиздерден сурайбыз ушул суроонучу. Интернетиңиз жакшыбы же начар экени биз баягы интервьюну Zoom аркылуу өткөргөндө эле уже билинип калат да.
Анан эмне үчүн компьютер же ноутбук керек? Себеби биз ошол демо күнгө даярдаганыбызда сиздер өзүңүздөр презентацияны даярдайсыздар. Өзүңүздөрдө компьютер же ноутбук жок болуп калса, анда кыйналып каласыздар да. Анан интернетиңиздер начар болсо, биздин сабактарга жакшы катыша албай каласыздар. Себеби онлайн, офлайн аралаш болот деп айтып атам го. Онлайн болгон сабактарга кире албай, анан баягы калып калып, ошентип өзүңүздөр эле кыйналып каласыздар да. Ошол техникалык шарттар боюнча мен кичине уже айта кеттим. Анан кыргыз тилинде эркин сүйлөшүңүздөр абзел. Анан Zoom, Microsoft Word, Excel жана PowerPoint программаларында сиздер эркин иштөөңүздөр абзел. Себеби ошол биздин сабактар Zoom аркылуу болот. Аз кечиресиздер. Анан биздин ушул азыр мен сиздерге мындай сүйлөшүп кетем өтүнмөлөр боюнчачы. Өтүнмөлөрдү толтуруу үчүн мындай буга чейин кимиңиздер баягы толтургандар болсо керек араңыздардачы. Азыр биз кайра кайтып келип ушул өтүнмөнү дагы ачып мен сиздерге көрсөтүп кетейин. Сиздер толук кандуу жооп беришиңиздер керек да. Баягы бир сүйлөм эле жазып койсоңуздар өзүңүздөрдүн шансыңыздарды азайта бересиздер экинчи турга өткөндөнчү. Биздин программанын методикасы боюнча айта кетсем, ошол дүйшөмбүдөн баштап биз жумага чейин иштейбиз. Окутуу, ушул тренингдерибиз бизде ошол дүйшөмбү күндөрү онлайн жана офлайн өткөрүлөт. Анан бул жерде баягы бизнес айым программасы болгондуктан мен буга чейин сиздерге айтып кеттим. Атайын психологдун дагы гендердик эксперт келип сиздер менен атайын жолугушууларды офлайн өткөрөт. Ошол үчүн биз баягы 5-6 күндөрү иштегенди азыр мындай туура көрүп жатабыз. Себеби ошол ишкерлер өздөрү айткандай, жуманын аягында жеңилирээк болот болчу. Анан баягы суббота күнү уже дем алыш күн болот, ошондо биз келсек деп мындай көбү суранышат да. Ошон үчүн биз сабактарыбызды аралаш кылып, ошол жума дагы анан ишемби күнү дагы коюп калабыз, бирок дүйшөмбү күнү дагы башка модулдарыбыз онлайн боло берет. Биз ошол шейшемби күндөрү вебинарларды өткөргөнгө аракет жасайбыз. Программанын алкагында 2-3 жолу ошол мыкты бизнестеги ошол тажрыйбалуу адамдар менен жолуктуруп, өздөрүнүн ошол ийгиликке жеткен мындай сырлары менен бөлүшүп кетишет деген эмеде да, мындай максатта. Анан сиздердин өзүңүздөрдүн сурооңуздарга дагы карап, ошол жактан вебинарларга биз адамдарды издеп баштайбыз да, өзүңүздөрдүн суроо талаптарыңыздарга карап. Шаршемби жана бейшемби күндөрү биз ушул коуч агайлар менен жекече иштейсиздер. Коуч деген бул тренерлер дегендей да. Баягы понедельник күнү сиздерге модуль өткөргөндөн башка сиздер менен чогуу иш алып бара турган дагы 2-3 тренерлер болот. Алар сиздер менен ошол сабакта эмнелерди өттүңүздөр, баягы сурооңуздар дагы калып калса, дагы сурооңуздарды берип, анан баягы демо күнгө даярданганга презентацияларды дагы даярдап, ошол агайларыбыз менен же эжейлерибиз менен чогуу сиздер жеке иштейсиздер, баягы группа болупчу. Ар бириңиздерге баягы 45 мүнөттөн убакыт бөлүнүп, жеке расписание боюнча өзүңүздөр саат менен киресиздер. Анан иштешип, ошентип мындай даярданасыздар да программанын аягына чейин. Жума күнү бул презентацияны даярдоо күнү деп айтамын, себеби ал күндү мен өзүм мындай өткөрөм да. Бул жерде баягы Ошто жайгашкан катышуучулар болсо, алар офиске келишет бизгечи, анан чогуу презентацияны карап, оңдоп, мындай иштеп кетебиз даярданыпчы. Анан аягында бизде ошол демо күн болот. Бул жерде онлайн деп жазылып калыптыр. Демо күнүбүз бизде офлайн өткөрүлөт. Өзүңүздөр буга чейин баягы сүрөттөрдү көргөнүңүздөрдөй эле. Азыр ушул программанын түзүлүшү боюнча биздин ушул программага 6 модуль каралып кетти. 6 модулдун арасында ошол бизнестин стратегиясын түзүү боюнча модуль болот, маркетинг жана сатуулар боюнча модуль болот. 3-чү модулубуз бул санариптик маркетинг жана сатуу жолдору, бул офлайн өткөрүлүүчү модуль. Себеби баягы сиздер атайын аспаптарга ээ болуш үчүн Google бизнеске кантип чыгам,
жана рекламаны кантип жүргүзөм ошол социалдык тармактарда деген ошондой максатта биз оффлайн практика жүзүндө көрсөтүп окутуп кетебиз. Электрондук салык тапшыруу жана ишмерликти каттоо деген боюнча дагы бизде модуль бар. Себеби ушул жылдын январь айынан баштап салык кодексине Кыргыз Республикасынын өзү жаңылыктар киргизилди да. Анан азыркы күнгө чейин баягы ишкерлер суроо берип мындай түшүнбөй кетишет. Ошол үчүн биз ушул дагы модулду кошконбуз. Электрондук салыкты кантип төлөйсүз жана кандай каттоодон өтүшүңүз керек, кандай формасын кабыл алышыңыз керек, сиз өзү баягы жеке ишкер болушуңуз керекпи, же жоопкерчилиги чектелген коом болушуңуз керекпи, же эмне деп коет баягы коомдук фонд болосузбу деген ошондой биз түрлөрүн айтып түшүндүрүп кетебиз да. 5-чи бул каржылык башкаруу жана пландаштыруу. Сиздер менен бул жерде тренерлерибиз ошол бар жок каржылыктагы керектүү баягы бук учетту жүргүзүш үчүн керектүү маалымат менен тааныштырып кетишет. Баягы бизде көп эле жөн эле чыгымдарын анан кийин кирешенде жазып коюп, бирок бизнеси таза пайда алып келип жатабы же алып келбей атабы аны билишпейт да ишкерлерибизчи. Ошонун максатында баягы биринчи бул эми эң эле негизгиси кайсы бизнес болбосун бул ушул каржылыкты туура башкарууну билүү. 6-чы модулубуз бул каражат тартуу жолдору боюнча модуль болот. Бул жерде баягы кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы сиздер айымдарсыздар, бул бизнес айым программасы. Анан азыркы мезгилде аябай бул тема өнүгүп жатпайбы, уже биздин өлкөбүздүн эле деңгээлиндечи. Кандай ошол эл аралык уюмдардын мүмкүнчүлүктөрү бар, же биздин мамлекетибизден кандай жеңилдиктер берилген, ошол каражатты кантип тарта аласыздар, кандай гранттар болот, деги эле инвестициянын кандай түрлөрү болот, ошол боюнча суроолоруңуздарды да берип кетсеңиздер болот. Биздин тренерлерибиз ошол сиздерге баарысын түшүндүрүп кетишет да, ошол каражат тартуу жолдору боюнча. Биздин күтүлүүчү натыйжаларыбыз азыркы мезгилде эмнеге мен бул слайдты кошуп жатам, себеби азыркы күндө баягы өтүнмөнү толтургандан мурда сиз өзүңүздү мындай карап көрүшүңүз керек да. Мен чын эле ушул программага катышсам, толук кандуу убактымды бөлө аламбы, Ошко барып оффлайн жолугушуулар болгондо катыша аламбы депчи. Себеби бизде катышуу аябай абзел. Өзүңүздөр көрүп жаткандай 100%, анан 80%дан төмөн болбош керек да сиздин катышууңузчу. Катышууңуз 80%дан төмөн болсо, анда тилекке каршы биз программадан сизди чектегенге муктаж болобуз. Ошондой эле баягы атайын формаларды толтуруу, препост тесттерди, анан ар бир сабак өткөндөн кийин бизде ар бир тренерлерибизге баа бериңиздер деп айтабыз, суранабыз. Себеби бул деген биздин ишибизди, жумушубузду ошол дагы да сапатын көбөйткөнгө, жакшыртканга аракеттенген максатта да булчу. Анан препост тесттер деле сиздер баягы келесиздер, кандай билимиңиз деңгээли, кандай төмөнбү же кандай деп биз уже ошол атайын претест өткөрүп алабыз. Анан программанын аягында дагы пост-тест өткөрөбүз. Ал жерде баягы пайызы менен сиздин билимиңиз өркүндөтүлдүбү биздин программага катышканда же жокпу деген мындай суроолорго жооп ала аласыздар да. Бул жерде ошол 80%дан төмөн болсо, үй тапшырмалары дагы аткарылыш керек болот. Себеби ар бир модульдан сиздерге ошол биздин агайларыбыз, эжейлерибиз атайын үй тапшырмаларды беришет. Анан бул үй тапшырмалардын баары өзүңүздөрдүн жеке бизнесиңиздерге байланыштуу болот. Ошол бизнесиңизди алыңыз. Мисалы, кандай стратегиясын өнүктүрөсүз, биринчи кадам эмне кыласыз, эртең барып мен маркетинг үчүн рекламага карта ачам банктан деп ошондой айтышыңыз мүмкүн. Ошондой баягы стратегиясын түзөт, баягы каражат боюнча дагы атайын Excel формаларда иштеттирет. Анан өзүңүздүн ошол бизнесиңиздин, компанияңыздын логотипин иштеп келип, анан келиңиз эми Инстаграмга пост жасадыңызбы деген дагы баягы биздин аспаптарды үйрөнгөндөн кийин ошону практика жүзүндө өзүңүз өнүктүрүшүңүз керек да. Бул биздин Пикош командабыз азыркы мезгилдеги. Биз ушул Ош шаарында Ленин көчөсү 316 дарегинде жайгашканбыз.
байланыш үчүн биздин ушу телефондорду көрүп турасыздар. Бул жака келип дагы биздин офистен ошол дүйшөмбүдөн жумага чейин 9-тан 6-га чейин маалымат алып кетсеңиздер боло берет. Ошондой эле биз социалдык тармактарда барбыз, бар жок эле жерде барбыз деп айтып койсом болот. Себеби Instagram Пик KG деп издеп көрсөңүздөр болот. Facebook'та Пик Кыргызстан, YouTube каналга биздин ушул сабактарыбыз чыгып турат, вебинарлар чыгып турат, баягы жетишкендиктерибиз, салтанаттарыбыз чыгып турат. Ошол жакка да Пик Кыргызстан десеңиздер болот. Баягы жаңылыктарды мен колдон чыгарбайын десеңиз, анда Telegramдагы биздин каналга жазылсаңыз болот. Ошол жакка да бар жок нерсе чыгып турат да. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Буга чейин мен айта кеткендей, ушул биздин программабыз, ушул бизнес айым преакселерациялык программасы дагы Улуу Британиянын өкмөтү тарабынан каржыланат. Анда азыр мен чатты текшерейин, сурооңуздар болсо, мына өтүнмөнү чогуу бир өтүп сиздерге көрсөтүп коеюн. Так, көрүндү, кечиресиз, бир аз алыс угулуп жатат дейт. Кесиптештер, сиздер мени жакшы эле угуп жатасыздарбы? Сонун дейт. Рахмат, Тамара эже. Саат 19:00 деп Буниса эже жазыптыр. Ал суроо беле, Буниса эже? Өтүнмөнү уже толтуруп койдум окшойт мен дейт Илимкан эже. Макул, өтүнмөнү толтуруп коюп, бирок мындай жакшы толтурбай калыптырмын десеңиз, анда сиз дагы жаңы толтуруп койсоңуз болот. Себеби 17 октябрга чейин убактыңыз бар. Азыр биздин ушул маалыматтык сессияга катышкандан кийин мен дагы жакшыраак толтурат элем да деген оюңуз пайда болуп калса, анда кайра толтурсаңыз боло берет. Биз ошол эң кеч кабыл алынган өтүнмөнү текшерип кетебиз да. Жыпаргүл айым, колуңузду көтөрүп жатасыз. Сөз сизге, микрофонуңузду жандырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабы? Ооба, Мен угуп атат. өтүнмөлөрдү кайра башынан толтуруп берсемби дедим эле да. Мен мындай Оштогу филиалына да барып катышып көрсөмбү деп ойлодум эле. Оштогу Конференциялар филиалына? болгондо. Бизде андай конференциялар өткөрүлбөйт. Оштогу филиалда. Баягы онлайн вебинарлар эле болсо сиз катышсаңыз болот, бирок конференцияларга биздин программанын катышуучусу болбосоңуз, сиз келип катыша албайсыз да, сырттан-чы. Сиз биздин программанын катышуучусу болушуңуз керек. Өзүм баягы бизнес и менеджмент факультетти бүткөнмүн да, бизнес жаатындачы. Анан азыр швейный цех иштеп атам. Бир 20-га жакын адам бар да. Анан дагы өнүктүрүп, мен оюмда мындай неме болсо да бир башка бизнес да кылсамбы деп ойлондум эле да. Ошолордо маалымат алсамбы деп ойлонуп жүрөм да, көптөн бери катыша албай. Түшүнүктүү. Бирок азыр сиз жаңы идеяңыз ишке аша элек болсо, мен буга чейин айттым го, хоббиңиз баягы мындай аракет жасап көрө элек болсоңуз, бирок ошол тигүүчүлүк тармакта иш алып барсаңыз, ошол менен эле катышсаңыз жакшы да. Анан бул жактан идеяларды алып, окууларды өткөндөн кийин балким дагы башка тармакта дагы өнүгөм деген идеяңыз пайда болот да. Шпакова Мавлюда эже, өтүнмөнү толтурган элем. Эч нерсе эмес. Дагы сурооңуздар барбы? Урматтуу айымдар. Дагы айта кетчү нерсе, бул бизнес айым ошол биздин айымдар гана үчүн, айымдар гана катыша алат. Анан ошондой эле Баткен, Жалал Абад, Ош облустарынан гана катыша аласыздар. Себеби биз ПИК-Ош деп баягы гибрид деп койдук, офлайн жолугушууларга сиздер келгенге мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болуш керек да. Анан баягы Баткенден деле аябай алыста, Жалал Абадта деле алыста жайгашкан, мисалы Ала Бука, Баткенде жаңы Кулунду деген айылдар бар. Ошол райондордон дагы келе алганга мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болуш керек да. Ошон үчүн азыр сиздер өзүңүздөрдүн убактыңыздарды, анан шарттарыңыздарды карап, баа берип өзүңүздөргө, анан өтүнмөнү толтуруңуздар деген менин жеке кеңешим. Дагы 2 адам кол көтөрүп жатат. Мен азыр көрбөй жатам ким экен. Жыпаргүл эже, Нуржамал эже, келиңиз. Сурооңузду бере бериңиз, микрофонуңузду жандырып. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатчылык. Мен да ушул эме боюнча суроо берейин дедим эле. Мен да үйдө жана айтып кеттиңиз го, торт депчи.
үйдөн тортторду бышырып заказга берем да. Аха. Анан ошонун боюнча чоңойтурайын деп мен да сизге жана айтмакчы, кичине цех кондитерский кылып ачсамбы деген пландар бар. Үйдөн заказга ошо торттун эки үч түрүн, анан самсы булочкаларды жасап Жакшы. тапшырып Сонун. алып барып тапшырам. Анан ошол боюнча дагы кичине эме жана өтүнмөлөр боюнча кененирээк маалымат берсеңиз дедим эле. Сиз буга чейин толтура элексизби өтүнмөнү? Жок, толтура элекмин ооба. Анда жакшы, түшүнүктүү. Мен азыр ачып көрсөтүп кетем. Бул Аха. жерде дагы айта кетчү нерсе сиздер үчүн баягы эл аралык уюмдун программасы экен деп бизде көбү эме деп ойлоп калышат да, каржылоо бар болот депчи. Бул жерде баягы мен сиздерге айта кеттим, инвесторлор менен, демөөрчүлөр менен тааныштыра кетебизбизчи, атайын эл аралык башка уюмдар менен. Бирок биздин ушул ПИК долбоорунан же Улуу Британиянын өкмөтү тарабынан эч кандай каржылоо көрсөтүлбөйт. Бул жерде ошол каржылоо компоненти каралган эмес. Грант алам деген ойлоруңуздар болсо, андай эмес. Бул программада сиздер жөн гана окууну аласыздар, билим аласыздар. Өзү эң негизгиси бул ошол билим алууда. Себеби сиздер ошол грантты деле алгандан кийин баягы иштетип коесуздар, бирок бул жерде алынган билим сиздер менен ошол өмүр бою кала турган нерсе. Ошол эле баягы өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз дүйнө жүзү боюнча эле баягы ушул аспаптар күндөн күнгө өзгөрүп жатат. Биз аны мындай үйрөнүп билип калганга жетишпей калып атабыз да. Ошон үчүн бул жерде биздин программабыз акысыз, толук. Себеби ошол Улуу Британия өкмөтү каржылайт, бирок эч кандай грант акчалар, инвестициялар ПИКтин атынан же Улуу Британиянын атынан жок. Бирок сиздер ошол демогүнгө катышып, анан башка инвесторлор, ошол биздин чакырган конокторубуз сиздерге кызыгып, ошол бизнес идеяңыздаргачы калса, анда ооба сиздер өзүңүздөр сүйлөшүп, бул жерде баягы ПИК дагы өзүнө эч кандай эмелерди албайт, жоопкерчиликтичи өзүңүздөр жеке эки жак сүйлөшүп, анан бир макулдашууларга жетишсеңиздер болот. Анан дагы айта кетчү нерсе, кимдер баягы эч нерсе эмес. Кимдер өтүнмө бере алат? Биздин ушул Улуу Британиябыз баягы донор катары бир нече мындай өзүнүн дагы шарттарын коюп кеткен да. Мисалы сиздер агро тармагында баягы мал чарбачылыкта бизнес алып барсаңыздар, биздин программага катыша албайсыздар, же баягы алкоголдук ичимдик ошондой продукцияларды чыгарсаңыздар дагы биздин программага катыша албайсыздар. Баягы агро тармагында мисалы картошка эгип чоңойтом десеңиздер жок, болбойт. Баягы малды өстүрөм десеңиздер дагы болбойт биздечи. Бизде ошол баягы өнүк түрү боюнча да, мисалы ошол эле малдын этинен сиздер мисалы колбаса жасап чыгарсаңыз, анда биздин программага катыша аласыз. Же ошол эле баягы алмаңыз бар болсо, алма сатам дебей агро тармагында алманы сок кылып же компот кылып чыгарам десеңиз, биздин программага катыша аласыз. Ошону да түшүндүрүп кетейин. Себеби баягы өтүнмө бергенден кийин мен эмнеге өтпөй калдым деген көп мындай суроолор пайда болот да. Ошондой бул баягы маалымат, өтүнмөнү толтуруу боюнча сиздерден жардам сурасак болобу дейт Нурипа эжеке. Мен Жалал Абадтан болом, Ошко жазылып калдым окшойт. Эмне кылам дейт. Фируза эже, Жалал Абадтан болсоңуз эч нерсе эмес. Сиз биздин программага катыша аласыз. Жалал Абадта болсоңуз деле. Себеби биздин бул программабыз ушул 3 облусту камтып кетет. Бирок сиз ошол биздин офлайн программаларыбызга, жолугушууларыбызга келип катышканга убактыңыз болуш керек, мүмкүнчүлүгүңүз болуш керек. Баягы 1 күндөн 2-3 күнгө чейин келип каласыздар да Ошкочу. Программанын алкагында 3-4 жолу ошондой жолугушуулар болот. Ошого мен баягы алыскы Жалал Абад облусунда же Баткенде жайгашкан катышуучуларыбыз үчүн азыр айта кетем да. Азыр Нурипа эже өтүнмөнү толтуруу боюнча сиз мен ачып көрсөтөйүн сиздергечи. Анан сурооңуздар болсо дагы жооп бергенге аракет жасайбыз. Азыр ошол слайдты ачайын. Азыр менин экраным көрүнүп эле жатат.
Бул жерде ушул бизнес айым преакселерация программасынын өтүлмөсүбүз. Анан сиздер бул жерге аты жөнүңүздөрдү толук түрдө жазасыздар. Жынысыңыз, жашыңыз бизде бул жерде баягы биз эме коюп кеткенбиз 20 жаштан өйдө гана катыша алат депчи. Электрондук дарегиңиз бул жерде баягы көбү өзүнүн үйүнүн дарегин жазып коет да. Ошону мен айта кетчүмүн. Жок, эме өзүңүздүн электрондук дарегиңизди жазыңыз, баягы электронный адрес почта болот го, gmail.com деп же Rambler деп ошол кандай почтаңыз болсо ошону туура жазып кетишиңиз керек. Уюлдук телефонуңуздун номерин дагы сураныч катасыз жазыңыздар. Себеби биз жанагы интервьюга катышканга чакырабыз деп байланышалы дегенде номерлер туура эмес дагы болуп калышы мүмкүн. Анан биз сизди таба албай калабыз да. Анан электрондук дареги деген жерге дагы өзүнүн үйүнүн дарегин жазып койгон болгондор болот да. Анан туруктуу жашаган жериңизди жазасыз. Сиздин бизнес идеяңыз, өтүнмөңүз кайсы ошол баскычта экенин жазасыздар. Мен азыр бул жер баягы эме болгон үчүн мен толтуруп кете берейин. Себеби бияка жылып да көрсөтөйүн сиздерге. Бирок мендей кылып толтурбаңыздар. Мен азыр сиздер үчүн жөн эле мисал катары көрсөтүп кетип атам да. Сиздин ушул бизнес идеяңыз, өнүмүңүз кайсы баскычта бизнес идеямды издеп жатам, азырынча жок, же өнүмдүн кызматтын прототипинен алгачкы сатууларды жүргүздүм деген бул прототип, бул минимальный жизнеспособный продукт деп орусча тилде айтып коебуз биз. Мен буга чейин айтып кеттим го, баягы кичине дагы өнүктүрүп баштаган болсоңуз, ошол өнүмүңүздү мен сатууларды жүргүздүм деген вариантты тандайсыз. Бизнес идеяңызды жана максаттуу кардарыңызды сүрөттөп бериңиз дегенде, бул жерде ошол эмнеси менен уникалдуу, ошону сиз 10 сүйлөмгө чейин жазасыз. Баягы бир эле сүйлөм кылып жазып койсоңуз, ал бизге мындай жооп бербейт да. Ошон үчүн мындай кунт коюп, кеңири, толук жооп бергенге аракет жасаңыз. Бизнес ишин качан баштоону пландап жатасыз? Ошол азыр баштай элек болсоңуз, не видно? Рахмат чоң. Азыр менин экраным көрүнбөй жатканын турбайбы сиздерге? Кечиресиздер, меники бөлүнүп эле жатат. Азыр дагы бир жолу көрсөтөйүн. Азыр көрүндү? Рахмат чоң. Азыр мына жерге ошол баягы 10 сүйлөмгө чейин деген жерди мындай толук жазып кетишиңиздер керек. Анан кийинки 3 айда ачам деген, пландап жатам же 1 жылдан кийин же андан көп дегендер уже мындай шансы азыраак болуп калат да. Сиздер ошол көбүнчө ишке ашырып баштаган нерсе болуш керек бул жердечи. Анан бизнесиңиздин каттоо кайсы формасы сизге ылайыктуу, мен буга чейин айта кеттим. Өзүңүздөр тандап аласыздар. Анан жеке бизнес баштоого сизге эмне түрткү берет бул жерде дагы? Ошол кандай көйгөйдү чечип атасыз, балким сиз баягы коомдо болгон, Анан командаңызда канча адам бар? Эмне үчүн бул программага катышууну чечтиңиз? Бул жерде дагы ошол толук жооп берип кетишиңиз керек. Программага катышып жатканда кайсы темаларды көбүрөөк үйрөнгүңүз келет? Мен баягы буга чейин биздин модулдарды көрсөтүп кеттим. 6 модуль өткөрүлөт депчи. Ошолорду сиз тандап кетесиз. Анан азыр 1 мүнөт мен мындай тандап коеюн, себеби алдыга жылбай калат экенмин менчи. Бул баары баягы обязательный суроолор. Сиздер баарысына толук кандуу жакшы жооп бериңиздер. Бул жерде ошол убактыңызды бөлө аласызбы? Мен буга чейин айтып кеттим. Башка жумушуңуз болсо, баягы келе аласызбы, келе албайсызбы, ошону өзүңүз ойлонуп көрүп, анан кийин өтүнмөнү толтуруңуз. Туруктуу интернетиңиз жакшы болуш керек. Эмне үчүн ал керек экенин мен дагы айтып кеттим. Окутуу үчүн ноутбук же компьютер болуш керек сиздерде. Ал дагы керек нерсе. Биз баягы интервьюда айтабыз. Көрсөтүңүз ошол компьютериңизди, сураныч депчи. Баягы бизде ооба бар деп коюп, анан жок болуп калгандар дагы өздөрү аябай кыйналышат да. Ишкерчилик акселерация программаларына мурун катышуу тажрыйбаңыз барбы? Баягы буга чейинки башка мисалы ишкер айым же She Starts деген баягы ар түрдүү айымдар үчүн программалар
өткөн, ошолорго балким катышкансыз, ошону дагы жазып кетесиз, ооба катышкам же жок деп. Анан биздин программа тууралуу кайдан маалымат алдыңыздар боюнча дагы другое деп балким баягы WhatsApp группалардан сиздерге келип калды, өтүнмө. Ошондой максатта биздин ушул өтүнмөбүз оңой эле. Өзүңүздөр кунт коюп, ошол толук эле туура, катасыз жооп берсеңиздер эле болду. Сурооңуздар бар? Жок, сурообуз жок. Мен дагы Өтүнмө- өтпөдүм эле. Саламатсыздарбы? Өтүп коеюн ошол. Өтүп коюңуздар анда, ооба. Слайд көрүнгөн жок. Азыр мен таза сүт сатуу боюнча жаздым, садик мектептерге тапшыруу болобу дейт. Таза сүт бул уже ошол эме болуп калат да. Сиз ошол сүттөн мисалы сыр жасап чыгарсаңыз же курут жасап чыгарсаңыз, творог кылсаңыз, анда катышсаңыз болот. Же айран кылып чыгарып, йогурт кылып сатам деген болсочу, мен буга чейин айттым го, агро тармагындагы же ошол мал чарбачылыкты биз кабыл албайбыз. Ал критерийлерди, шарттарды бизге ошол биздин донор Улуу Британия коюп кетет. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик, түшүнүктүү болду. Эч нерсе эмес. Жипаргүл эже, сиз колуңузду дагы деле Саламатсызбы? Суроо берсем болобу? Ооба, келиңиз Умид айым. Мен жана стартап неме катыша албайбы, анда силер айттыңар го 1 айдан кийин ачам, 2 айдан кийин ачам дегендер катыша албайт деп атпайсыңарбы? Сизде эмне идея? Менде неме переработка мяса. Мен ошол бизнес план жазышым керек. Сиз кандай аракеттерди азыркы күндө кичине сатууларыңыздар барбы? Эмне кылып көрдүңүз уже? Жок, эчтеке кылып элекмин мен азыр мындай ойлогомда, үйдөн эле ачып койсом болот экен, азаздан анан депчи. Сиз өтүнмө берип көрө бериңиз, анан биздин ошол атайын тандоо комитети баягы карап чыккандан кийин дагы жыйынтыктарды чыгарат да, бирок ошол желательно бизде уже кичине аракеттер жасалыш керек да. Хотя бы 1-2 жолу сатып көрүп, мындай кылып көрүп, же биз баягы сүрөтүңүздү көрсөтүңүз, жөнөтүңүз, видеоңузду жөнөтүңүз деген да болот да. Мисалы мен ошол кукуруза эгип, анан аны жүгөрүнү мен баягы эме консервация кылып чыгарам десеңиз, анда деп көрсөтүңүз депчи. Кандай кеңеш бересиз деп. Гүлжанат эже. Ошондой Умид эже берип көрүңүз, анан карайсыз да. Балким башка оюңузда иштеп турасыз азыр эми. Гүлжанат айым дагы суроо жазыптыр. Саламатсызбы? Кыймылсыз мүлк тармагында иштеген айымдарга кандай кеңеш бересиз? Бизге ушул окуу пайдалуу дейт. Сиз кыймылсыз мүлк тармагында иштеп, өзүңүздүн компанияңыз болсо катышсаңыз болот, Гүлжанат айым. Ошол негиздөөчүсүнүн бири болуп, ошол бизнес сиздин өзүңүздүкү болсо катыша аласыз. Бирок сиз ал жерде жөнөкөй адис болуп иштесеңиз, анда тилекке каршы катыша албайсыз. Биздин ошол критерийлердин бири ошол бизнестин негиздөөчүсү же тең укуктуу ошол өнөктөшү болуш керек да. Сиз негиздөөчүсү болсоңуз, анда өтүнмөнү толтуруп бере бериңиз. Ооба, боло берет. Менде иштеп жаткан швея бар, бирок патент регистрация жок иштейм. Жипаргүл эже, иштеп жаткан швейный цехиңиз болсо, анда берсеңиз боло берет, бирок биздин программанын алкагында катышып калсаңыз, өтүп калсаңыз, сиз регистрациядан өтүшүңүз керек болот. Ошого даярсызбы? Подарочный самын, мультикүлдөр, буклеттер, торт кыска самын сатуу боюнча катышсам болобу? Ооба, берип көрүңүз өтүнмөңүздү, анан биз карап дагы кайрылабыз. Атак идеяңыз ошону жасап атсаңыз, анда боло берет. Бул жерде баягы эмнеге биз сиздерди каттоодон өтүңүздөр деп айтабыз, себеби баягы ишкерлер каттоодон өткөндөн кийин баягы көп эле коркуп калышат да, мен каттоодон өтсөм эмне болот деп элечи. Өзү негизи ал туура эмес, себеби сиздер мисалы эртең башка эл аралык уюмдан грант келип калса,
алардын ошол шарттарынын бири обязательно ошол регистрациядан өткөн болуш керек болот да. Анан сиз ошол жерде менде регистрациям жок эле деп ошол заматта эле сиз ала албайсыз, каттоодон өтө албайсыз. Анан ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып коесуздар сиздерчи. Анан баягы патент, жеке ишкер дегенде көп деле акча төлөнбөйт го. Эми бул баягы формалдуу түрдө сиз өзүңүз бизнесиңизди каалагандай жүргүзөсүз. Анан өзүңүз дагы мындай эч нерсени ойлонбой, кабатырланбай мындай жакшы жүрө бересиз да. Легалдуу түрдө бизнес жүргүзүпчү. Анан ошондой эле баягы ишкерлерди жумушка алганыңызда баягы ишкерлерге дагы жумуш орундарын түзүп берип атасыз. Биздин ушул өлкө боюнча элечи турабы. Ошол үчүн дагы сиздерди биз каттоодон өтүңүздөр деп үндөйбүз. Өзү биздин ушул максатыбыз экономикалык өсүү, өнүгүү Кыргызстандачы жумуш орундарын пайда кылуу, ошентип баягы ишкерлерди өнүктүрүүчү. Жана экономикабыз кандай болгондо өсөт, баягы ошол сиздер салыкты төлөсөңүздөр, баягы баарын мындай түшүнүп, бизнести туура жүргүзсөңүздөр ошондо өсөт да. Ошондой негизде биз ушундай критерийлерди коюп кетебиз. Медицина жаатында кандай болот, оборудование сатып алганга дейт. Тамара айым, мен сиздин сурооңузду түшүнбөй калдым да. Сиз оборудованияны эмнеге сатып аласыз? Микрофонуңузду жандырып, тактап кетсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бизде азыр действующий бизнес бар, иштеп атабыз, патент бардыгы бар, жеке ишкер деп. Ошо азырынча оборудование сатып алганга бир аз ошо проект жазып, ал бул жер менен бир аз таанышпыз, ошого катыша алсак болот экен, Бизден грант катары оборудование алам деп атасызбы, Ну, эми катышып, эгер если ошондой эме болсо. Бизде грант компонент каралган эмес да, биздечи ошол грант же финансы, каржылык боюнча таптакыр эле каралган эмес бул компонент. Биздин өзүбүздүн атыбыздан ПИКтен же Улуу Британиянын атынан каржылоо жок. Бирок мен айтып атпаймынбы, биз сиздерге баягындай өбөлгө болуп беребиз да. Ошол инвесторлор менен тааныштырып, башка эл аралык уюмдар менен дагы мүмкүнчүлүктөр боюнча тааныштырып, ошолордон балким сиз эме башка мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп каласыз. Биздин бүтүрүүчүбүз болсоңуз, мисалы сиз Accelerate Prosperity программасына барып, сиз баягы толук программасына катышпай эле демо күнгө барып сразу катышсаңыз болот. Ошондой жеңилдиктер каралып кеткен да. Анан ошондой эле баягы жергиликтүү өнүгүү деген программа менен дагы бизде мындай базабыз менен бөлүшүп турабыз. Биздин ошол жакшы бүтүрүүчүлөрүбүздү алар бизге жазып сурап калышат да. Ушундай катышуучуларыңыздар, бүтүрүүчүлөрүңүздөр барбы, бизге ушундай адамдар керек болуп атат дегенде, сиз бизде ошол активдүү, жакшы окуган, жакшы катышкан катышуучубуз, бүтүрүүчүбүз болсоңуз, биз сиздин базабыздан карап ошолорго бере беребиз да. Ар түрдүү эл аралык уюмдар дагы келет. Азыр Жапон мамлекетинен ошол келип, биздин бүтүрүүчүлөрүбүз башка программалардан алар ошолордун алдында дагы презентация жасаганга даярданып жатышат да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүлөт сиздер үчүнчү. Бирок бизден өзүбүздөн каржылоо каралган эмес. Рахмат. Эч нерсе эмес. Анда убактыбыз уже келип жетип калыптыр. Сурооңуздар барбы? Болбосо бүтүрө берели бүгүнкү биздин жолугушуу сессияны. Сурооңуздар жок окшойт, Анда бүгүн келип бизге катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздерге биз ийгиликтерди каалайбыз. Өтүнмөңүздөрдү күтөбүз. Дагы да ошол өзүңүздөрдүн баягы таанышыңыздардын арасында дагы бөлүшсөңүздөр болот, Анда балким дагы жолугушуп каларбыз сиздер менен, Биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Сак саламатта, тынч болуңуздар. Анан чоң рахмат сиздерге дагы бир жолу.